Сергек жашоонун өзүн алып жүрүү үчүн спорт залга баруунун кажети жок. Ден соолукту чыңдоочу көнүгүүлөрдү үйдөн жасап же күнүгө таңертелеп чуркап, жаратылыш койнунда басууну адатка айландыруу деле адамга пайдасы чоң дешет адистер. Эң негизгиси киши кыймылдап турушу керек. Айрыкча бул керели кечке кеңседе отуруп компьютерден көзүнөн албагандарга сунушталат. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы ЛТР каналында жана ошондой эле ЛФМ радиосунда түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз болсо кыймылда болуу менен оорунун алдын алыңыз. Дал ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Бактыбек Пыратов, Кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, дарыгер, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Кинезиотерапия илими бул медицинадагы жаңы тармак десем болот. Бул боюнча, мен түшүнүгүм боюнча кинезиотерапия дегенде спорт жана ошондой эле кыймыл аракет деп түшүнөм да. Анан сиз чыныгы адис катары кандай түшүндүрүп бердилеңиз? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, достор. Мына кинезиотерапия бул жаңы илим эмес, эзелтеден келген бул илим болуп, азыр бир гана ошол Москва шаарында же болбосо Россия Федерациясынын негиз ошол кинезиотерапиянын негиздөөчүсү профессор Сергей Михайлович Пумновский основательдери бул кинезиотерапия эскиден болуп келаткан ошол эле бир дарылоонун бир ыкмасынын жаңы түрдө азыркы изилденип келаткан бир илим болуп эсептелинет. Бул кинезиотерапия эмне деген? Бул кинезиотерапияда кыймыл аракеттин жардамы менен дарылоо. Негизинен биз аң сезимибизге ушундай бир сиңип калган ар бир ооруну баардыгына дары-дармек гана дарылайт деген бир аң сезим түшүнүк пайда болуп калган. Жок, негизинен кыймыл аракеттин жардамы менен, туура тамактануунун жардамы менен, денени тууру алып жүрүү менен бул көпчүлүк ооруларды алдын алуу жана дарыласа болот деген бир болот да. Анан кинезиотерапия кайсыл учурларда жакшы колдонулат? Кинезиотерапия бул кыймыл аракеттин жардамы менен ошол эле жүрөк кан тамыр ооруларыны, өпкө дем алуу системасынын ооруларыны, патологиясыны, ошондой эле эң эле чоң бир организмдеги орган системасы бул таяныч жана кыймыл системасы, опорно-двигательный система. Бул булчуң жана сөөк, муун ооруларыны дарыласа болот. Андан сырткары бул жерде кинезиотерапиянын дарылоо ыкмасы менен өтө көп ооруларды дарыласак болот. Бул кандай оорулар? Мисалга алып карасак, ошол эле таяныч жана кыймыл системасына муун оорулары, артроз, артрит, жана гонартроз, коксартроз, ошол жамбаш оорулары, тизе, муун оорулары, жана кызыл ашыктын оорулары, жаш балдардын сколиозу, омуртка патологиясынын оорулары, булчуң система, миофасциальный синдром деп коет, ошол сыяктуу ооруларды дарыласак болот. Жана омуртканын эң негизги азыркы учурда өтө көп кездешүүчүсү бул грыжа, остеохондроз, протрузия, спондилолистез, спондилоартроз деген омуртканын өзүнүн патологияларыны кинезиотерапия ыкмасы менен дарыласа болот. Андан сырткары өпкө жүрөк системасына бул кайсы давлениянын, кан басымынын көтөрүлүп кетүүсүнө алдын алып жүрсөк болот. Негиздегенде кыймыл аракетке жүрөк кан тамыр системасы булчуң жана кыймылга көз каранды. Себеп дегенде денеде 600-700ге жакын булчуң группалары бар. Анан ошол эле кан тамырлардын баардыгы бул көпчүлүк учурда булчуңдар аркылуу өткөндүгү үчүн канча кыймыл аракет жакшы болгон болсо, кан айлануу процесси эң эле негизги бул жардамчы болот да. Анан иммунитет азыркы учурда өзүңүздөр көрүп аткандай дүйнө жүзүндө пандемия каптап турган учуру. Ошол эле иммунитетке кыймыл аракеттин эң чоң таасири бар.
зат алмашуу процессине, өпкөнүн иштеши жанагы кислороддун алмашуу газ обмен деп коет, алмашуу процессине өтө бир кыймыл аракетте. Себеби өпкөнүн иштешине дагы кыймыл аракеттин туура дем алуунун бир чоң таасири. Ошону кандай туура дем алуунун, кандай кыймылдоо зарылчылыгыны бул кинезитерапия бул мындай изилдөөчү бир илим катары эсептелинет да. Жакшы. Кыймыл аракет менен ушул оорунун алдын алуу же болбосо ден соолукту калыбына келтирүүнү баарыбыз эле билебиз. Бирок кыймыл аракет менен оорудан толук сакаюу деген суроо баардык бизди көрүп жаткан көрүүчүдө эч кандай дары дармексиз деп ушундай суроо пайда болот да. Кандайча түшүндүрүп берет элеңиз? Мисалга кайсы ооруну алсак, азыркы учурда пандемиядан, ошо коронавирустун пандемиясынан пневмония деген бир өтүшүп кеткен учуру болуп атат. Өпкөнүн сезгенүүсү пайда болуп атат да. Ошонун алдын алуу кандай? Себеби дененин туура, дем алуунун туура колдонуп, дем алуу аркылуу жанагы өпкө сезгенүүсүнү, өпкөнүн толук иштөөсүнө алдын алсак болот. Андан сырткары кантип кайсы ооруларды толугу менен дарыласа болот? Дары дармексиз. Себеп дегенде мына мисалга алып карасак, жанагы таяныч жана кыймыл системасында муун оорулары азыр көпчүлүк учурда жаштардан баштап карларга чейин өтө көп бир чалдыккан учур кездешип атат. Себеп дегенде глобализация, урбанизация деген сыяктуу эле адамдар кыймыл аракети чектелип, көп убакытта жанакы компьютерде отуруп, жумуш ордусу дайыма кыймылсыз аракетте, бир эле позада отургандыгы үчүн омуртка жана муун оорулары пайда болуп жатпайбы? Ошону кантип дарыласа? Себеп дегенде кемирчек жана омуртка бузулгандан кийин кайра калыбына келүүсү бир аз кыйынга. Жана эми ойлоп көрсөк, кемирчек жана сөөк бузулуусу бул бузулгандан кийин сөөк жана кемирчек оорубайт. Анын айланасындагы булчуң системасы, ал жерде айланасында кармап турган тарамыштар, булчуңдар, алар оору берет. Аны биз эмне кылабыз? Оору бул деген эмне? Бул деген организмдеги бир сигнал. Кайсы жерде бир патология болуп аткан болсо, ошол жерде кан айланбай аткан болсо, ошол жерде кандайдыр бир өнөкөтөр пайда болсо, бир сезгенүүлөр пайда болгон болсо, ошол жерде тиш оорусу деди эле, мисалы алып карасак, тиш оорусунда дарыны ичебиз, бирок тишти сакайтып койбойт да, ал жердечи ооруну гана басып коет. Ошол сыяктуу. Муун ооруларында деле ошол кандайдыр бир кемирчек бузулуп аткан болсо, анын айланасындагы булчуң системасы бузулуп аткан болсо, дары ичсек убактылуу жардам берет. Бирок дагы жанагы катуу ооруган учурларда дары дармек колдонулат, бирок андан сырткары кыймыл аракеттин жардамы менен жанагы кыска болуп турган булчуңдарды узартырып, алы кеткен булчуңдарды кайра калыбына келтирип, зат алмашуу процесси кыймыл аракет менен жүргөн үчүн бул жерде эң негизги бир кинезитерапия ыкмасы менен дарыласа болот. Толугу менен айыгат деген бир эмне бар да. Азыркы кырдаалда интернет булактарында, маалымат булактарында көбүн эсе ушул COVID-19 илдетин алдын алуу үчүн жана ошондой эле оорудан сакай үчүн бир канча маалыматтар чыкты десем болот да. Анан бардык адамда мүмкүнчүлүк бар. Бирок анын айрымдары чындыгында туура болсо, айрымдары туура эмес маалыматтар дагы тилекке каршы көп десем болот да. Анан ушул программаны даярдоодо, ушул кыймыл аракеттерди окуп, анан ушул кинезитерапияда ушул өзүнүн ушул дем алууну үйрөткөн дагы жакшы бир көнүгүүлөрү бар экен деген жерде окуп калдым да. Ошондон мен сизден сурагым келип турат да. Мисалы, биз адам баласы өпкөнү туура иштетебизби? Сөзүбүздү ушундан баштасак. Ооба, өзүңүздөр билгендей эле, адам баласы бул дүйнөгө келгенде жаш бала жаңы төрөлгөн ымыркай эмне кылат? Бул жерде төрөлүп эле биринчи дем алуу процесси башталат. Биринчи дем алуу процесси жүргөндө жаш жаңы төрөлгөн балдарды карасаңыздар, курсагы менен дем алат. Курсагы менен дем алат дагы бул өпкөнүн толук иштеши, өпкөнүн объемунун толугу менен 100% иштеши бул эсептелинет да. Себеби анан ошол интернет булактарында чындыгында өтө көп маалыматтар кетип атат. Бул ковид илдетине жана пневмонияны профилактика кылуу боюнча ар түрдүү маалыматтар берилип атат. Мен өзүм адис катары өзүмдүн мындай болгон маалыматымды берсем,
Өпкөнүн иштеши үчүн физиологиясы боюнча өпкө кандай иштеш керек? Бул өпкө дем алуу процесси жүрүү үчүн бул жерде өтө көп булчуң системалары, өпкө жана диафрагма деген булчуң системасы иштейт. Мисалга алып карасак, бир гана өпкө өзү эле жыйрылып жана кайрадан газап менен болбойт да. Бул жерде ошол өпкөнүн жанакы шприцтин помпа сыяктуу иштетип турган бул өтө көп булчуң системалары бар. Бул деле кыймылда. Ошон үчүн жанакы физиологиясын алып карасак, бул жерде лестничные мышцы, грудино-ключично-сосцевидные мышцы, зубчатые мышцы, жана көптөгөн жанакы омуртканы түз кармап туруучу булчуңдар, жана эң негизгиси мына жерде негизги бул көрсөтүлүп турган бул диафрагма. Бул жана өпкөнүн көкүрөк көйдөнүн жана курсак көйдөнүн бөлүп турган булчуң ол эсептелинет дагы. Дем алууга эң бир чоң бир роль ойнойт да. Кандай роль ойнойт? Негизинен өпкө толук чоң адамдарда өпкө негизинен 4-5 литр жанакы өзүнө абаны өткөрөт да. Өпкө толгондо 4-5 литрге чейин аба толот. Спортсмендерде, ошол эле нелерде алар 1-2 литрге чейин көбүрөөк болот. Эң негизгиси жанакы сууда сүзгөн спортсмендерде өпкөнүн өтө бир объему чоң болот да. Негизинен ошол 4-5 литр дегенибизде өпкөнүн күнүмдүк тиричиликте, жумушта же болбосо кечке чейинки отуруп жумуш кылган убакта бул 4-5 литр эмес, 2-3 литр гана өпкөнүн объему иштейт. Калган убактар бул деле ошол өпкөнүн иштеген учурларында эң өйдөңкү бөлүгү верхушка легкий деп коет, жана основной бронхтор аркылуу гана зат алмашуу процесси болот. Башка учурда өпкө толук иштебей турат да. Андайча айтканда спящий режимде турат дегендей да. Анан эми бул ошол өпкөнү туура иштетүү, бул эң негизги могул жерде жазылгандай эле диафрагмальное дыхание деп коет. Бул курсак менен дем алуу. Могул жердеги иштеп турган диафрагманы толугу менен иштетүү. Өпкөнү диафрагманын негизги роль ойногону ошолдо. Бул себеби диафрагма канча жакшы иштеген болсо, бул жерде биринчиден көкүрөк көйдөнүндөгү, курсак көйдөнүндөгү жана баш менин ичиндеги давленияны нормалдаштырылат. Биринчиден. Анан эле бул жерде өтө көп диафрагмальный дыхание, курсак менен дем алуунун пайдасы жүрөк кан тамыр ооруларында, өпкөнүн дем алуу патологияларында өтө чоң пайдалуу, жана аял кишилерде жанагы малый таз деп коет, жанагы аял кишинин органдары жайгашкан жерде кан айлануу процессине эң чоң роль ойнойт. Жана ошол эле көп убакытка чейин отурган учурда денедеги буттакы кан тамырлары аркылуу, вена кан тамырлары аркылуу жүрөккө кайра кайтып келүү үчүн негизги бир булчуңдардын бирөөсү болуп эсептелинет. Эми бул мисалга алсак, бул кайсы учурларда өзү негизинен 3 тип дыхание деп коет. Бул көкүрөк менен дем алуу, курсак менен дем алуу жана смешанный тип деп коет. Ошол жаш балдарда ошол курсак менен дем алуу өпкөнүн 100% иштешине бир неси болот. Анан аял кишилерде бул өпкөнүн жанакы иштеши бир аз көкүрөк менен болгондугу үчүн азыркы учурда пандемияларда аял кишилер көбүрөөк чалдыккан учурлар болуп калып атат. Себеп дегенде толук мындай иштебегендиги деле бир кандайдыр бир себептер болот да. Бунун иштетүү жолу мисалга алып карасак, мен көрсөтүп берсем ошону кандай элдер үчүн чоң бир себеби буну күнүмдүк үй шартында эч кандай эчтеке деле керек жок. Бир гана ошол отурган убакта деле ошол офис кеңсе иштөөчүлөр деле отурган жеринде деле жасаса болот. Бул эмнечи? Өпкө туура дем алууну мен көрсөтүп берсем, мисалы ошол эле жанакы
кеңседе отурган адамдар билесиз да. Көп нерсе отурабыз. Көп учурда отуруш кылабыз шаар жеринде. Эртең менен кечке чейин көп учурда отурабыз дагы. Кантип отурабыз? Компьютерде отурабыз, ийилип отурабыз. Бул жерде негизги тулку бой турушу, осанка деп коет. Бул дем алууга деле өтө бир чоң таасири бар. Бул кандай? Көп отурганыбызда бул жерде экскурсия легкий деп коет. Өпкөнүн иштешүүсү азаят. Көп отурган учурларда анан не болот? Өпкөнүн мына жерде көргөндөй эле бул диафрагманын астында боор, жанакы ашказан, андан сырткары ичегилер жана селезенка, ошолордун баардыгы ошол диафрагманын астында жайгашат дагы. Эгерде биз ошол эле кеңсе учурунда отурган болгон болсок, кысылат дагы, ошонун негизинде көптөгөн оорулар пайда болот. Ошол жанакы диафрагма бул массаж внутренних органов дейт. Эгер диафрагма жакшы иштеген болсо, массаж внутренних органов. Ошондой эле массаж сердца, жүрөктүн массажы жакшы болот да. Кан айлануу, буттар аркылуу кан айлануу өйдөгө, жүрөккө тартып берүү үчүн как шприцтин помпасы сыяктуу тартып берет. Бул диафрагма канча өйдө ылдый иштеген болсо. Ошол эле көп учурда отурдукпу, ичеги патологиялар пайда болот. Ошол кеңседе эртеден кечке отургандардын сурасаңыз, гастрити пайда болот. Ошол эле застой желчный пузыря деп жанакы холецистит деген оорулар, жана ошол сыяктуу көптөгөн оорулар пайда болуп атат да. Ошон үчүн биз толугу менен бул диафрагма. Бул кандай болот? Мисалы, мына жөнөкөй эле дем алганыбызда, биз кадимкидей эле дем алганыбызда, мына көрүп атканыңыздай эле бир колду көкүрөккө коебуз, бир колду курсакка коебуз да. Анан дем алып көрөбүз. Дем алсак, өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде диафрагма толугу менен иштебей атат. Анын үчүн биз жанакы айткандай ичеги орундарды, ичеги карындарды, жанагы боорду, жана башка бир органдарды массаж сыяктуу, жана кан айланууну жакшыртып берүү үчүн күнүгө 20-30 жолу кайра кайталап, бир күндө 2-3 жолу кайталасак, ички органдарга массаж сыяктуу өтө бир чоң жана өпкөнүн иштешине эң чоң бир азыркы пневмония илетине бир мындай алдын алуу пайда болот да. Өпкөнүн жанакы спящий режим иштебей турган бөлүктөрүн дагы иштетип, биз жана пневмония оорусуну алдын алсак да болот деген бир не. Бул кандай? Туура дем алуу, бул бир колду көкүрөккө коебуз, бир колду курсакка коебуз. Бул дегени дем алган учурда мимикабыз, мол бир аз чечип турайын, что биздин элдер көрсүн. Мимиканы эч кандай не кылбайбыз, эч кандай мимика менен жасабайбыз дагы. Колду койдукпу? Курсакты чыгарабыз. Курсакты чыгарган учурда дем алабыз. Курсак менен дем алабыз. Ошондо жанакы диафрагма ылдыйга түшөт. Ылдыйга түшөт. Өпкө толугу менен иштейт. 100% жанакы спящий дейт, ошо иштебей турган бөлүктөрү, эң ылдыйкы бөлүктөрү толугу менен жанагы вентиляция, аба толугу менен кислород кирет. Андан соң курсакты чыгардыкпы, дем алдык, мурдубуз менен эч кандай не кылбайбыз, дем алдык деп оозду ачып, курсакты өзүбүзгө тартабыз. Могул жерде таблицада бул өтө бир жакшы берилген. Курсакты сыртка чыгарабыз. Бул жерде жанакы кандай десем болот, ашыкча салмактуу адамдар, курсагы чыккан адамдар, мышцы брюшной пресс жок адамдар, ошол өпкөнүн негизги алып караганда 10-20%га чейин өпкө толук иштебейт андай адамдарда. Себеп дегенде бул курсактын алдыңкы мышцы брюшной пресс бул дем алууга өтө бир чоң таасири бар. Эгерде мына көргөндөй эле курсакты чыгардык жана өзгө тартабыз. Курсак чыкты, диафрагма ылдыйга түштү бул. Жана өпкө толугу менен дем алды, ылдыйкы бөлүктөр дагы дем алды. Андан соң не болду? Курсакты өзүбүзгө тартабыз да, диафрагма өйдөгө көтөрүлдү. Ошол учурда жанагы буттагы вена кан тамырлары аркылуу жана ички орган малый таздагы уюп калган кан тамырлар аркылуу бир кан
соруп берет да. Ошону кайра үйдө тик туруп деле жасасак болот, отуруп деле жасасак болот. Ошол колду коебуз дагы жатып деле жасасак болот. Эми жанакы карыган адамдар бир аз адашып эмне болот. Ошонун ордуна, мына колдун ордуна китепчени коюп туруп деле жасасак болот да. Бул кайра дагы деле мына көрсөтүп берем, туура дем алууна. Сөзсүз түрдө улантабыз азыр. Бизде байланышта көрүүчүбүз күтүп калыптыр. Суроосун кабыл алсак, саламатсызбы, кош келипсиз. Мына башка жапырса кандай болуп калат, мына эңилсиз жапып берсечи. Кандай дейсиз? Кандай суроо бердиңиз? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мынау врачса. Алло, салам алейкум. Алло, салам алейкум. Сурооңузду улантыңыз. Мынау врачка суроом бар эле, мынау адам баласы эңилсиз жатып берсе кандай мына өкпөгө зыяны бар или мына кан тамырларга мына кандай болот? Жакшы, суроо түшүнүктүү. Сөзсүз түрдө улантасыз. Азыр болсо көнүгүүнү аягына чыгарып койсок, Ошол мына отурган же тик туруп же жатып деле свободно мындай эч кыйынчылыгы жок эле күнүнө 2-3 жолу 30, 20, 40 жолу кайрадан жасасак болот. Бул чоңдорго деле, жаш балдарга деле эч кандай бир зыяны жок. Тескерисинче өтө чоң бир пайдасы бар. Буну отурган учурда бир колду койдук, жана бир колубузду курсакка коебуз дагы, дем алуу чыгарганда чыгарабыз, дем алган учурда. Курсак киргенде демди чыгарабыз, Ооба. Мына көрүп атасызбы? Өйдөңкү көкүрөктөгү турган колубуз эч кандай кыймылсыз абалда турат дагы, бир гана курсакта турган гана колубуз иштеп атат. Бул өпкөнүн 100% иштөөсүнө бир нерсе. Бул деген бир күндө канча жолу дедиңиз? Бир күндө 3 жолу 30-20 жолу кайталасак болот. Демек ошондо биз өпкөнү толук иштетет экенбиз. Анан ушул нерсеге көнүп калып, анан чыныгы жөнөкөй жашообузда дагы, көнүгүү жасабаган учурда дагы курсак менен дем алабыз. Ушул жерде мындай суроо келипти. Саламатсыздарбы? Курсак менен дем алса дейт, курсагың чыгып кетет деген маалымат бар. Бул канчалык деңгээлде чындык? Бул эч кандай суроо, бул азыркы айтылган суроо, курсак чыгып кетеби деген. Негизинен тескерисинче ошол мышцы, брюшной пресс, курсакты кармап турган булчуңдар, жанакы толук адамдарда ошол курсактын булчуңу өтө слабый болгондугу үчүн курсак чыгып кетет. Ошонун негизинде ошол курсак чыгып кетүү, курсагы чоң адамдар, ошол өпкөнүн 10-15%га чейин иштөөсүнө бул азайтат. Тескерисинче бул диафрагма дыханияда, дем алууда тескерисинче мышцы, брюшной пресс укрепление болот, күчтөнөт. Кайра курсак жоголот. Жакшы, телегөрүүчүнүн суроосуна жооп берсеңиз, мисалы адам дейт, эч кандай кыймылсыз эле жата берсе дейт, аз кыймылда болсо эмнелерге алып келиши мүмкүн? Аз кыймылдаган учур кайсы? Оорулуу адамдар да. Ошол ооруга чалдыгып, бир ошо төшөктө калган учурларда кыймылдабай жаткан учурлар болот да, айлап, жылдап жаткандар болот. Биздин эле ошол клиникабызда, центрибизде жанакы омурткасы сынып, жана инсульттан кийинки учурларда көптөгөн айлап, жылдап жаткан учурлар болот да. Андай учурларда жанакы кыймылсыз адамдарда өтө көп патологиялар пайда болот. Ички органдардын функциясы бузулат, жүрөк жана кан тамыр системасынын иштөөсү бузулат. Себеп дегенде жүрөк денеге канды айдап бердиби? Жүрөктүн функциясы бул насос. Жүрөккө кан келиш керек, кайра кетиш керек. Жүрөктү ошону сыгып бериш керек. Эгер жаткан адамдарда бул венозный аттап жүрөктү азык затты жүрөк бердиби, денеге, бүт органдарга бердиби, кайра кайтып келүүсү бул булчуң система, кыймылга гана көз каранды. Эгерде булчуң системасында кыймыл аз болгон болсо, жүрөккө кайтып келүү процесси азаят. Негизинен алып караганда, пример катары алып карасам, жүрөк дене тулку бойга 5 литр кан берди, пример, канча убакыттын ичинде, анын кайра кайтып келүүсү 4 литр, 3 литр кайра кайтып келүү. Көрөк булчуңда, жанагы кан тамырларда, вена кан тамырларда, булчуңдарда, межклеточный пространстволарда кан жана суунун калып калышы, жанагы продукты распады деп коет. Уже азык затты берди, кайра кайтарып тазаланыш керек. Жана кислородду өпкөгө алып келиш
жана кислородко обогащение кылыш керек. А ошолор көбүрөөк задержка болуп калат. Ошол жерде көп убакытка чейин кармалып калат. Ошонун негизинде жанакы кыймылсыз адамдарда көп жанакы венозный застой деп коет, ички органдарда жанакы аял кишилерде, малы тазда, эркек кишилерде деле аял кишилердин патологиясы пайда болот. Эндометриоз, жанагы застойный явление деп, опущение внутренних органов, эркек кишилерде ошол эле простатит, геморрой сыяктуу оорулар пайда болот. Анын негизги ошол застой венозное болото деп коет да, жанагы балчык сыяктуу кан уюп калган сыяктуу. А биз ошону не кылышыбыз керек? Кандайдыр бир аз кыймылдаган адамдарга кошумча бир кандайдыр бир тренажерлор бар, велосипеддер бар. Ошол сыяктуу биз кандай айдап беришибиз керек? Булчуңдарды иштетишибиз керек, кыймылдатышыбыз керек да. Демек кыймылда болбогон адам көптөгөн ооруларга көптөгөн оорулар пайда болот. Жана ошол эле жанагы сакаюусу дагы кандайдыр бир ооруга чалдыккан болгонбосо сакаюусу дагы басаңдап калат да. Кеч болот. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Эртең менен таң эртелеп дейт 5:30да эгерде адам баласы чуркай турган болсо, мисалы өпкөдө тромб болбойт, ошол өпкөдө кан айлануу жакшы болуп, өпкөнүн иштешин жакшыртат деген ушундай суроо калтырыптыр да. Ушундай маалыматты окудум дейт. Анан кечинде чуркаса болобу деген дагы суроону калтырыптыр. Негизинен азыр деги чуркаган пайдабы? Деги пассивный өтө көп убакытка чейин көп аралыкта бизде бар да мындай спорт жана физкультура деген. Физкультура, дене тарбия деген бар да, экөө башка. Спортто адам баласы өз ден соолугуну спортко колдонуп, ошол жанакы спорт аркылуу кандайдыр бир ийгиликтерге жетишет да. Анан дене тарбия деген бул башка. Бул ошол жанакы туура тамактануу. Өз негизге алып караганда бүт бар жоктун маданияты болуш керек. Кыймылдоо маданияты, сүйлөө маданияты, тамактануу маданияты, ошол эле азыркы айткандай физкультура, дене тарбия маданияты да. Ошол маданиятты бар жогуна эгер ошол эле тамактануу маданияты көпчө болсак, же болбосо бир эле тамактан же болсок ашказан, ичеги карын жана башка нелерге таасир этет да. Ошондой эле көп чөп-чарлардан тууру тамактануу негизинде жанакы ичеги карын, өпкө мындай боордун иштөөсү, ичеги карындын иштөөсүнө мындай оорулардан азайтса болот. Ошол эле тамактануу маданияты, ошо кыймыл аракет маданияты бул дене тарбиялы, бул ошол гимнастиканын жардамы менен, чуркоонун жардамы менен, чурка десе жанакы 10 километр, 20 километр чуркаса, бул негизинен тескерисинче тез таасир тийип калат да. Анан кыска аралыкта чуркап, өтө кыска аралык деген канча 2-3 километрге чейин аралыкта, ошол жүрөк өтө бир чоң нагрузка болбошу керек. Андан кийин бул жерде чуркаганда кандай буттун гана булчуңдары көбүрөөк иштейт да. Денеде 700дөгөн омуртка булчуңдары бар, колдун булчуңдары бар, желке моюн булчуңдары бар. Аларды иштетиш үчүн негизинен башка көнүгүүлөрдү дагы жасаш керек. Бул деле ошол кандай пайдасы көп да. Эртең менен туруп эле мисалы организм уктайт да түнүч. Туруп эле чуркаган пайдабы? Же болбосо биринчи кезекте ушул организмди, муундарды кыймылга келтирип басыш керекпи? Анан кечинде чуркаган пайдабы деген дагы суроо келген. Ошол көпчүлүк учурларда жанакы омуртка жана муун ооруларына айтат да, эртең менен туруп эле чуркасам болобу депчи. Түндө жатканда адам баласы горизонтальный положениеда деп коет, горизонтальный жаткандан кийин ал жерде бүт кан айлануу процесси дагы басаңдап жүргөн негизинде жанакы муундун айланасында омуртканын булчуңдарда застой деп коет, шишиктер жанагы бир кан айлануу аз болуп калгандыгы үчүн ошол муундун айланасында шишиктер пайда болуп калат да. Анан шишиктер пайда болуп турган учурларда омуртка даяр эмес учурда эртең менен туруп эле чуркаган бул тескерисинче муун омуртка патологияларында бул негизинен зыяны көбүрөөк да. Ал үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ошол омуртканын жана муундун айланасындагы булчуңдарда, тарамыштарда кан айланууну жакшыртуу үчүн акырындап муундарга эч кандай бир нагрузка түшүрбөй, ошол негизинде кан айландырып алып, анан кийин даярданып, гимнастика кылып, разминкаларды жасап, анан кийин чуркаса, бул негизинен пайда
кыймыл аракеттин баары, туура кыймыл аракеттин баары эле пайда деген эмне бар да. Эгерде кандайдыр бир өпкө, жүрөк патологиялары жок болгон болсо. Жакшы, саламатсыздарбы? Улгайган адамдар чуркаса болобу деген суроо келтириптир да. Улгайган адамдар чындыгында эле ушул дене тарбия көнүгүүлөрүн жасаса болобу деги? Кандай көнүгүүлөр? Өзү улгайган адамдар бизде азыркы учурда 60 жаштан жогоруларын эми улгайган деп эсептелинет да. Анан алардын кемирчеги бир аз муун кемирчектери бир аз, анан омуртканын амортизациялык функциясы дагы начарлай баштайт да. Анан чуркаган болсо тез эле жанагы амортизациялык омуртканын амортизация функциясы бузулуп, жанагы грыжа, протрузия деген ооруларга алып келип атат да, чуркаган учурларда. Анан быстрый ходьба деп коет. Андайларда же скандинавская ходьба деп коет. Азыр эки таяк менен туура басуунун жолдору азыр интернет булактарынан деле алса болот да. Ошолор менен басып эмне кылса, басыш керек экен. Басуу бир күндө 30-40 мүнөттүк басуу, мындай өтө акырын жай эмес, бир аз темпте колу буту иштетип, скандинавская палка деп коет, эки таякча менен, ошолор менен интернет булактарынан алып караса, үйрөтөт да, ошол жерде кандай туура басуу керек. Ошолор менен басса, бул жүрөккө, муундарга деле пайдасы бар. Анан ошол бизде кинезиология методу ошол муундарга эч кандай жаш өткөн адамдарга муундарга эч кандай зыян тийгизбестен муундарды калыбына келтирүү, кыймылдатуу. Ошол атайын бир реабилитациялык тренажерлордун, көнүгүүлөрдүн жардамы менен гана биз кыймылга келтиребиз да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин кайненем дейт. Кайненемдин 5 айдан бери дейт, жебир жамбашы ооруп жатат дейт. Эмне кылса болот? Кандай көнүгүүлөр сунуштайт элеңиз? Жамбаш сөөгү ооруат. Жамбаш сөөгү негизинен оорубайт да. Анын айланасындагы булчуң связкалар ооруп, не болот. Эми жамбашым ооруп атат дегенде бул жерде көптөгөн патологиялар бар. Негизги эгер ошол жамбашы кыймылдабай же оору ошол местный, локальный оору пайда болгон болсо, ал жерде жанакы жамбаш сөөгүнүн текшерип көрүү зарыл. Ал жерде коксартрит, коксартроз деген оорулар бар, жанакы жамбаштын бедренин көчтө жанагы головкасынын бузулуп кетишүүсү, кемирчекти бузулуусу. Жана ошондой эле азыр жанакы остеохондроз, грыжа, протрузия, спондилоартроз, спондилолистез деген ооруларда ошол нервтин кысылып калган учурунда ошол жамбаш аркылуу нервтин бардыгы жамбаш аркылуу өтөт да. Ошонун негизинде ошол жерде дагы оору пайда болушу мүмкүн. Анын үчүн жанакы омуртка патологияларын изилдеп көрүү зарыл. Ошон үчүн бул жерде бир гана көрүү аздык кылат да, бул жерде рентген томографиялар жардамы менен омуртканы жана ошол муунду өзүнү көрүп зарыл. Демек текшерүүлөрдөн кийин анан туура кеңеш берген жакшы экен. Жакшы, урматтуу конок, биз болсо маегибизге бир аз тыныгуу жарыялап, азыр болсо видео материалга жалпыбыз күбө болсок, андан соң кайрадан жолугушабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн омуртка оорусу, остеохондроз, протрузия, грыжа ооруларынын алдын алуу үчүн сиздерге үй шартында көнүгүүлөрдү көрсөтөбүз. Биринчиден, ыңгайлуу бир место даярдап алабыз дагы, жай даярдап алабыз дагы, чалкасынан жатып, топ болсо топтун ордуна башка бир буюмдарды колдонуп дем алууну үйрөнөбүз. Дем алууда курсак гана иштейт. Чуңкур дем алабыз дагы, оозубуздан ха деген үн чыгуу керек. Ошону 15-20 жолу кайталанып, көнүгүүгө даярданабыз. Он 15-20 жолу болду. Андан соң биринчи көнүгүүбүз бул пресс деп аталат. Бул жерде организмдеги өпкөнүн жана ички органдардын ортосундагы чел кабык, диафрагма иштеш үчүн дайыма ха деген үн чыгып туруу керек. И ха деген үндөн кийин ар бир көнүгүүнү жасай баштайбыз. И бул көнүгүү ички органдарына, ичеги карындардын ордуна өтө профилактикалык пайдасы чоң. Бул көнүгүүдүн деле 15-20 жолу жасайбыз.
Экинчи көнүгүбүз бул жамбашты өйдө болушунча көтөрүлөт. Анда ошол эле омурткабыз толугу менен айланасындагы булчуңдарды иштешине жардам берет. Ооруларды алдын алабыз. Дем чыгарууну унутпайбыз. Дайыма жамбашты өйдөгө көтөргөндө дем чыгарабыз. 20 жолу кайтарабыз. Үчүнчү көнүгүүбүз. Бул жерде омуртканы ийебиз ылдыйга карап, андан соң башты ичкери киргизип, курсакты идалыбызды өйдө көтөрөбүз. Дем алууну унутпайбыз. И дем чыгарганда өйдө көтөрөбүз. Ха. Бул көнүгүүдө омуртканын айланасындагы булчуңдар толугу менен чоюлат. Выдох. Дем чыгарабыз. Ха. Ал эми 4-чү көнүгүүбүз ушул абалда турабыз дагы ылдыйга отуруп омуртканы чойгонго аракет кылабыз. Бул убакта ха дем чыгаруу отурганда болот. Дем чыгарабыз отурганда ха. Колдорубуз учтарын алдыга узаткан аракет кылабыз. И чойлабыз. 1-2 секундда кармалып турабыз ушул абалда. Ушул эле көнүгүүнү 15-20 жолу кайталайбыз. Дем чыгарабыз. Ха. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү көрсөттүк. Бул омуртка оорусуну алдын алуу болуп эсептелет. Ушул сыяктуу көнүгүүлөрдү күнүнө 2 маал 15 мүнөттүк убактыңызды бөлүп жасап турсаңыз, остеохондроз оорусуну алдын алуу болуп эсептелет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ырдактуу ЛФМ радиосунун угармандары, сиздер ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү темабызды дагы бир ирет кайталап кетсем, кыймылда болуу менен оорунун алдын алыңыз. Анда маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? 18 жаштамын дейт. Жамбаш сөөгүмдө жана белимде шишик пайда болуп калды дейт. Ошол себептен дейт, бутума дагы, колума дагы берип атат. Эмне кылышым керек? Кандай кеңеш бересиз деген суроо. Шишик, кандай шишик пайда болду? Ошону ошол диагностика түрү менен аныктап алып туруп, ошого жараша гана жанагындай злокачественный опухоль же болбосо доброкачественный опухоль же болбосо лимфома деген оорулар бар да, ал жана эле майдын чогулкабы болсо. Ошол сыяктуу учурларда тактика дарылоосу ар түрдүү болот да, ошого карап так диагноз коюп, ошонун негизинде гана дарыланса болот да. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? 1 ай мурда дейт, 2 жактуу пневмония болуп, дарыланып чыктым дейт. Анан өпкөнүн дейт, ошондо айтышты дейт, 20% жабыркаган деп айтты дейт. Бирок азыркы учурда дагы дейт, алым куруп, ушундай кыйналып жатам дейт да. Эмне кылсам болот? Анан кандай көнүгүүлөрдү үйдө жасасам жакшы? Ошол эле суроону, ушул негизинен пневмониядан кийин ден соолукту калыбына келтирүүдө кандай кыймыл аракеттерди да жасаш керек? Ушуну кошумча айтып. Ошол калыбына келип азыркы коронавирус илетинде көпчүлүк учурда өпкөгө сезгени өтүп кетип атат да. Ошол 20%, 30% өпкөнүн жанакы сезгенүүсүндө эми оору бүткөндөн кийин кайра калыбына келтирүү, реабилитация процесси жүргүзүш керек да, ар бир адам өзүндө элечи. Бул деген азыркы эле диафрагмальное дыхание, туура дем алууну, өпкөнүн жанакы спящий режим дегендей эле иштебей турган бөлүктөрүн дагы иштетишибиз керек. Организмге 20% деген бул деле жанакы кислород алып иштеп жаткан бөлүк эле да. Ал эми жок. Эми биз башка бөлүктөрүн иштетүүгө биз аракет кылабыз керек. Ошол өпкөнүн ылдыйкы бөлүктөрүн иштетүү үчүн диафрагмальный дыхание, азыркы айтып бергендей эле диафрагмальный дыхание. Анан
бир гана коронавирус деле эмес, башка грипптен башка түрлөрүнө деле организмге интоксикация деп коет да, жанагы токсиндер кармалып калат. Себеп дегенде адам алык уруп, ошол токсиндердин негизинде ошол алык уруп, чарчап, баш ооруп, токсин интоксикация деп коет да, процесс интоксикация. Аны тездетүү үчүн биз көбүрөөк суюктук ичүүбүз керек. Бул суюктук организмге негизинен оорулуу адамга деле, ден соолугу чың адамга деле бир күндө 10 килограмм веске 250-300 миллилитрге чейин суу келиш керек. Суу ичүү керек. Бул дегени жанагы чай, жанагы компот, жанагы минеральный сууларды эсептелбегенде организмге таза суу кириш керек. Бул кандай суу? Бул жөнөкөй эле кадимки эле сууну кайнатып, тунутуп, ошол бөлмө температурасындагы сууну мисалга алсак 70 килограмм болсо 3 көбөйтүп коебуз. Бул дегени 2 литрден ашыгыраак сууну күнүгө ичүү зарыл. Себеп дегенде ар бир клеткага 10 килограмм веске 300 миллилитрге чейин суу керектелүү. Жанагы машинага бензин сыяктуу эле адамга таза суу керек. Себеп дегенде гүлгө биз минеральный азык заттарды жанагы чай куйбайбыз го. Ошондой эле организмге таза суу, гүлгө куйгандай эле таза суу. Анан туура суунун ичүү зарыл да. Ушул нерсени жакшылап түшүндүрүп берсеңиз, себептен де суу ичет дегенде эле мисалы кээ бирлер 2 литр ичишим керек деп эле эртең менен тура калып эле банканы көтөрүп туруп 2 литр ичип коет да. Ал бул организмге сиңеби сиңбейби деген да суроо жаралат. Ооба, азыр жанакы гүлдү айтып кеткеним деле ошол да. Жанакы мисалы алып карасак, ошо дарактарга бир челек сууну куюп койсок, не болду? Жанакы жерге сиңип кетет дагы, тамырына жетпей калышы мүмкүн дегендей эле. Эгерде ошол эле даракка тамчылатып берген болсок, не болот? Ошо дарактын тамырына чейин жетет деген мааниде бир күндө ошол эле жанакы 2 литр суу иче турган болсок, 3 литр суу иче турган болсок, баарына 1-2 жолу порция менен эле ичип алуу, бул туура эмес. Себеп дегенде ошол эле өпкө, жүрөктүн система, кан айлануу процессинин зыяны бар. Жана почка, бөйрөктөр ооруган болсо, ал жакка деле зыяны бар. Ошол эле канча порция болгон болсо, ошонун бөлүп алуу зарыл. Өзү негизинен биринчи жутум, бир глоток кылган учурда бул ооздогу жанакы кургауну алдын алат. Жанагы экинчи глоток бул денеге деп коет да. Ошон үчүн 1-2 глоток менен бир күндө 2-3 литр менен сууну ичүү зарыл. Ошону порция кылып бөлүп алабыз. 9 порция, 10 порция кылып бөлүп алабыз дагы адамдын өзүнө. Ошондо жанагы туалетке дагы аз чуркап, ажатканага дагы аз чуркайт да. Ошондо туура ичүүнүн негизинде. Ошондо жанагы туура ичүүнүн негизинде организмдеги токсиндер көбүрөөк чыга баштайт. Анан кыймыл аракеттин жардамы менен, тердөөнүн жардамы менен, туура дем алуунун жардамы менен интоксикациядан тезирээк чыгат. Ошондо жана алуу куруулар азайып, тезирээк реабилитация болот да, калыбына келүү процесси болот. Демек, сууну ичкенде урттап ичкен дурус экен. Урттап, 1-2 урттап, ошонун бир күндө жанакы кайнатып тунутулган сууну ошол организм канча весине карап туруп гана ичилет да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Бутум уктай берет, анан тарамыштарым түйүлө берет дейт. Эмне себептен деген суроо калды. Бул эми жанакы ошол омуртканын патологиясында же болбосо кандайдыр бир буттун нервтери кысылып калган учурда, жана эң негизгиси бул тамырлар, варикозный расширение деп коет, вена кан тамырларынын кеңейип кетүүсүнүн негизинде жанакы зат алмашуу процесси бузулуп, ошол түйүлүүлөр пайда болуп, жана уюшканы бул эми омуртканы гана бир негизги ролду, ошол омурткага тиешелүү болуп эсептелинет. Анын үчүн омуртканы текшерип дарылоо керек. Анан туура тамактануу жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, ушул суу ичүү менен биргеликте эле туура тамактанышыбыз керек. Ошол боюнча да айтсаңыз болот. Эң негизгиси туура тамактануу. Ичеги карын ооруларында жана ооруган адамдар кандай болуп ичүү керек да? Негизинен ооруган адам организм ооруп атпайбы, жанагы жерде ар бир клеткаларды иштөөсү бузулуп атпайбы? Ошон үчүн жеген тамагыбыздын бардыгы тамакты жутпаш керек. Тамакты ичкен даражада чайнап. Ошол коюу тамак болобу, башка тамак болобу, ошол ичкен сыяктуу организмге түшүш керек. Бул жерде ашказан эч кандай нагрузка албаш керек. Ичеги карындар нагрузка ошол чайналып, даярданып, переработка болуп, организмге ошол процессти жүргүзүү учурунда эч кандай энергия кетирбөө керек.
Ошон үчүн туура тамактануу. Азыр эми жанакы диетологдор негизги азыр интернет булактарына чыгып атпайбы, ооруган адамдар кандай тамактануу. Ал жерден деле бир өз специалисттери толук мындай маалымат берсе. Бирок менин айтарым ошол туура тамактануу өтө бир оор организмге бир токсиндерди чыгара турган тамактардан бир аз алыс болуп туруш керек. Жанагы айткандай спирттен, ичкиликтен, жанагы сигарет чеккенден, ошол жана пневмонияга алып келүүчү ошол сигареттин деле өтө чоң зыяны бар да. Ошолорду токтотуп туруу зарыл. Таза тамактарды, чөп-чарларды жеп, ошол эле жана суюктукту өз мындай мерасында ичүү зарыл да. Жакшы, ардактуу тилөөгөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бактыбек Пыратов, кадам ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү борборунун жетекчиси, дарыгер, травматолог, ортопед, реабилитолог, кинезиотерапевт болду. Сизге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Оору сыркоодон алыс болуңуз. Албетте, бүгүнкү айтылган кеңештердин бирөөсү сизге жардам берсе, биздин программа максатка жетти деген ойдобуз. Сиздер менен мен Сейит Амираев болдум. Кайрадан сыналгыдан көрүшүп, уналгыдан угушканча саламатта калыңыздар.